Rossiyanın Federaldık Bajı Kızmatı'nın başkarmalığının başçısı General-leytenant Aleksandr Kizilyk'tan 600 ming evro, 600 ming dollar, kımbat bağlı saatlar, jana altın koyulmaları alıngan. Bul turalı tergөө kızmatынан malumat karajatlarına kabarlandı. Kizilyk jana anın orunbasarına kızmat abalынан kıyanatlık menen paydalangan degen ayıp tağıldı. Emi alar 10 yılga erkindiginden ajratılışı kütülüdü. Tergöөнүн malumatında bul eki bajı jetekçileri iri summada akça taşıp жүргөн kontrabandistlerдин тобун мыйзамсыз бошотуп жиберген. Al эми Rossiya Federatsiyasının Bajı Kızmatı'nın energetikalık bölümünün başçısının orunbasarının үйүнөн bolsa 100 milyon dollar naq akça jana 18 tonna altın kuyulmaları табылган. Мындай салмактагы алтынды Кыргызстандагы Кумтөр ишканасы 1 жылда казып алат. Kırgızstan demekçi Kırgızstandın bajıçılары da jupunu emestigi belgilүү. Tuz KG saytında Kırgızstandın mamleketlik bajı kızmatı'nın 15 jogorku kızmatdagı öküldörü üy bülölörü menen birgelikte 2020-yılda Dubayda tosup kelgeni tuuralуу malumat жазды. Aga ılayık Kırgız bajısının çoңдору çakan samolyotko buyurtma berip Almatıdan Dubayga uçup ketişken. Alar 2 yanvarda kayra Kırgızstan'a kelişkeni belgilenet. Бирок бул маалыматты Кыргыз бажысы толук бойдон жокко чыгарган билдирүү таратты. Маалымат кызматы Бажы кызматынын жетекчилиги жаңы жылды Кыргызстанда эле тосуп алышканын айтты. Акыркы кездери Кыргыз бажы кызматын каралоо аракеттери жүрүп жатканын белгиледи. Бирок маалымат сайты кайрадан Дубайда болгондордун тизмесин кошо жарыялады. Kırgız bajıçılары Dubayda жүрсө эмне болуптур? Акча көп, мүмкүнчүлүк жол берет. Мамлекеттин бюджети эбак эле толуп, элдин жашоосу жыргал болуп атпайбы? Кубатбек Боронов айткандай, азыр айылда эшек минген киши жок. Мындан 10 жыл мурун айылга жолугушуп барганда ат, эшек минип, анча-мынча машина менен жолугуша келчү. 3-4 жылдан бери мен байкап жүрөм, бир ат жок азыр жолугушасы. 500 адам чогулса yok degende 250 машина olur. Oşol madaniyat düğünde Kayseri'de joluguşup olsa stadionun içinde 500 kişi olsa sırtta 250'den gelmesi başına turar. Bir at yok, eşek aytpayla koyuyorlar. Bu turmuştun jakşırgany mı? Turabı? Eletdegi eldin köpçülügü migratsiyada жүрүp eşek mingenge kişi jokpu? Je Kıtayga үйүрү менен satılıp ketip mineyin dese eşek jokpu? Aytor abalı ушундай. Бирок бул сыяктуу терс маалыматтарды чыгарбоо керектигин парламент депутаты Кубанычбек Жумалиев айтып чыкты. Ал айтмакчы Дубайда жаман маалыматтарды жайылтууга тыюу салынгандыктан ал жердин эли сонун эле жашап жатыптыр. Мен сунуш кылат элем. Парламенттин дагы бир депутаты Адыл Жунус уулу Кыргызстан самолет сатып ала албай жатканына нааразы болду. Маселени чечүүнүн жолун сунуштады. Депутаттын пикиринде Кыргызстандагы аэропортторду күрөөгө коюп, самолет сатып алсак туура болмок. Точно. Өкмөт жана парламент ушундай маселелер менен алектенип жатканда, бажычылар болсо чет элде эс алганы айтылып жаткан чакта, Кыргыз-Тажик чек арасындагы жагдайды тез арада чечүү талабы менен Бишкекте Ак үй алдында митинг өтүүдө. Сооронбай Шарипович! Жеңиш Разаков! Жеңиш Разаков! Чегара! Чегара! 4 bala! 4 bala! Өткүлбек Рахманов, Регион. 4 bala